Кыргызстанда өтүп жаткан Азия чемпионаты кызуу уланып, күйөрмандардын көңүл борборунда болууда. Кыргыз Республикасынын күрөш федерациясынын президенти Эркин Тентишев баштаган жетекчилер балбандарга активдүү колдоо көрсөтүп, ар бир жеңишке чоң кубаныч менен күбө болушууда. Учурда Кыргызстандын куржунда 4 алтын медаль бар. Бул көрсөткүч өлкөнүн эл аралык аброюн көтөрүп, чыныгы спорт тармагында жетишкендиктер болуп жатканын тастыктады. Бишкек шаарында жайгашкан жаштык аренада өтүп жаткан мелдешке келген күйөрмандардын саны арбын. Азия чемпионатына 28 өлкөдөн жалпы 1000ге жакын мыкты балбан катышып күч сынашууда. Грек-рим күрөшү боюнча 87 кг салмактагы алтын медаль жеңип алган Асан Жанышов бул Азия чемпионаты өзгөчө деңгээлде өтүп жатканын белгилеп, кубанычы менен бөлүштү. Ошондой эле ал Кыргыз Республикасынын күрөш федерациясына балбандар үчүн түзүлгөн шарттарга ыраазычылыгын билдирди. Биздин күрөш федерацияга терең ыраазычылык, анткени биз ушул аренаны аябай чоң деңгээлдикте өткөзүптүр. Мен көп жакка чыктым, анткени көп ареналарды көрдүм. Bunday деңгээлде өткөнүн көргөн эмесмин. Биздин ушул федерациябыздын президентине, жалпы жааматына терең ыраазычылык билдирем. 63 кг салмакта Автандил Таалайбек уулу финалда ирандык катаандашын жеңип, Кыргызстандын алгачкы алтын медалын алып келди. 77 кг салмакта Акжол Махмутов финалда ирандык каршылашын жеңип, экинчи алтынды камсыздады. 87 кг салмакта Асан Жанышов ирандык балбанды 11-4 эсебинде жеңип, алтын медальга ээ болду. 67 кг салмакта Разак Бешекеев япониялык балбанды жеңип, Азия чемпиону аталды. Мындай ийгиликтер кыргыз эли үчүн да, Кыргыз Республикасынын күрөш федерациясы үчүн да чоң сыймык болуп саналат. Мындан тышкары бул жеңиштер Кыргызстан үчүн тарых жараткан чоң жетишкендик десек жаңылышпайбыз. Өлкө башчы Садыр Жапаров спорт тармагын өнүктүрүү боюнча бир катар тапшырмаларды берип, бул багытты ар тараптуу колдоого алып жатканы айтылды. Бул тууралуу күрөш федерациясынын президенти Эркин Тентишев маек учурунда билдирди. Биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин колдоосу менен жаштык арена салынып, азыр толук кандуу баягы жогорку деңгээлдеги таймаштарды өткөзгөнгө биз Кыргызстанга азыр даярбыз. Ошол себептен ошол жаштык аренада азыр ушу Азияны өткөзөбүз деп атайын биз заявка бергенбиз. Ошону карап көрүп биздин баягы учебно-тренировочный базабыз, анан кийин ошо стадионубуз, ошо спорттук аренабыз соответствовать эткен үчүн бизге азыр ушу Азия чемпионатын бизге өткөзгөнгө, Кыргызстанга өткөзгөнгө берилип атат. Эскерте кетсек, Кыргызстанда өтүп жаткан Азия чемпионаты 6 апрелден 12 апрелге чейин уланат. Федерациянын жетекчилиги ар бир балбанды күнү-түнү колдоп, алардын ийгилиги үчүн бардык шарттарды түзүп берүүдө.